Ак калпак. Жылда 5-мартта Кыргызстанда улуттук баш кийим ак калпактын урматына ак калпак күнү белгиленет. Бул күн Жогорку Кеңештин 2016-жылдын 29-июнундагы номер 825 токтому менен улуттук баш кийимдин маанисин сактоо жана сыйлоо, улуттук салтты колдоо жана элдин кыргыз маданиятына болгон сыймыктануу сезимдерин ойготуу максатында кабыл алынган. Ак калпак күнү официалдуу эмес түрдө 2011-жылы майрамдала баштаган. Күндүн белгилөөнүн инициатору катары режиссер Рыспек Жабиров болгон. Анын сөзү боюнча ак калпак улуттук символ катары кийин муундар тарабынан унутта калбаш керек. Ошондуктан ал өзүнүн майрамдык датасына ээ болушу керек деген ойлорун билдирген. Ал эми 5-мартта ак калпак күнү бай-чечекейлер чыгып, жаздын күндөрүнүн бири болуп эң ылайыктуу күн катары кабыл алынган. Жылдан жылга майрамдык күн массалык популярдуулукка ээ болуп, 2016-жылы официалдуу статус алган. Ак калпак тарыхы. Ак калпак байыртадан эле кыргыз эркектеринин улуттук баш кийими ата-бабаларыбыздын мурасы катары саналып, өзүнө терең философияны камтыйт. Формасы, оймо чиймелери өзгөрбөстөн муундан муунга өтүп келген. Ак калпак аркылуу кыргыздар адамдын жашын, коомдогу абалын билишкен. Бүгүнкү күндө дагы бул байыркы улуттук баш кийим өлкөбүздө кеңири колдонулат. Ак калпакты ардактуу, кадырлуу адамдарга белекке беришип, майрамдарга, жумушка, кыска кадимки турмуш серичиликте кийишет. Айтмакчы, учурда түрдүү иш-чараларда, майрамдарда ижара калпак тартуулоо салтка айланып барууда. Ал эми Кыргызстан спортчулары эл аралык спорт мелдештериндеги парадтык формаларына сөзсүз түрдө ак калпак кирет. Ак калпактын түрлөрү: тилек калпак, айрык калпак, сайма калпак, туюк калпак болуп негизги бөлүккө бөлүнөт. Бирок уус чеберлер тебине жараша формасын, түсүн түрдүүчө өзгөртүп жасап жүрөт. Бүгүнкү күндө өлкө аймагынан калпактын 100гө жакын түрүн кезиктирүүгө болот. Андан тышкары, жаш куракка жараша калпактын 2 түрү бар. Бакай калпакты жашы улгайып калган аксакалдар кийишсе, орто көлөмдөгү калпактар жаштар үчүн. Ак калпак тууралуу макал лакаптар: калпакты жерге койбо, калпагыңды жоготсоң башыңды жоготосуң, калпагыңды сатсаң акылыңды сатасың. Калпак бул кыргыздардын кийим-кечектеринин ичинен эң ыйыгы. Анын касиетин аны кийип жүргөндөр сезе алышат. Бул байыркы баш кийимди кийген адам илгерки бабалардын тарыхына тамырылып, калайык калктын тагдырына бекем байланат. Калпак кыргыздардын улуттук көркөмдүүлүктөрүнүн көрөңгөсү.